Специально для вас сделали, да? Это же хорошо. Жардам берип болсо айтыңыздар, биз жардам беребиз. Yerimiz tinch bo'lsin. Elimiz to'q bo'lsin. Osmonimiz ochiq bo'lsin. Спасибо. Долгих лет жизни. Спасибо. Вот, от имени мэра вам. Elimiz yurtumuz tinch olsun. Мына ушундай жашы улгайган инсандар алакан жайып бүгүн каалоо тилегин айтышты. Жалал-Абад шаарында карылардын эл аралык күнүнө карата жергиликтүү бийлик өкүлдөрү калаадагы карыяларды майрамы менен куттукташты. Алардын катарында шаардагы улуу ата мекендик согуштун жалгыз ардагери Сафин Гафан да бар. Ардагерден шаар мэри Эрнисбек Урмоков кабар алып, майрамдык белек тапшырды. Бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктап дегендей. Сиздерден Рахмат, чудесный Киргизстанга. Каждый год о нас не забывает. Спасибо всем. Кандай шаксыгал? Жакшыпы? Жетишпи? Иш кылып атасыз? Мэриядан келдик. Сизди баягы карыялар күнү менен куттуктап, Рахмат. ичине белегибиз бар эле. Ошону алып келдик мына. Бул сыяктуу жашы улгайган инсандардын көңүлүн алып, аларды кубантуу саамалыгы ар бир аймактык башкармалыкта уланды. Арасында жалгыз бой, аз камсыз болгон карыяларга өзгөчө көңүл бурулган. Жергиликтүү бийликтин майрамдык баштыкчаларын мэрдин орун басары Айбек Жолдошев тапшырды. Рускинан улук кызым. Датышкарыйнерге бараке ва хайр берсин. Хаммайларга ham keng ketmasdan bersin. От имени мэра, от имени мэрии. Ичине белегибиз бар, ошону алып барабыз. Elimiz to'q bo'lsin. Osmonimiz ochiq bo'lsin. Tilеген tilaklaringiz qabul bo'lsin. Qaya borsangiz so'zingiz ustun bo'lsin. Yezingiz yoqti bo'lsin. Tilaklaringiz qabul bo'lsin. Бүгүнкү күнү ошо карылардын күнүнө карата Жалал-Абад шаарынын мэриясынын бюджетинен акча каражат бөлүнүп, кайрымдуулук борбору аркылуу 33 карыга пакет даярдалган. Азыркы мезгилде мына 4-сүнө таркатып келе жатабыз. Эң негизгиси ушул карыларга мен бактылуулук, үй бүлөсү менен тынч, эң негизгиси ден соолукта болуусун каалап кетем. Белгилей кетсек, мамлекет улгайган жарандарды социалдык жактан коргоону камсыздоо үчүн пенсия өлчөмүнө жыл сайын индексация жүргүзүп, соңку 2 жылда анын өлчөмүн олуттуу көбөйттү. 1 октябрдан тарта Кыргызстанда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 38%га, эң аз дегенде 500 сомго көбөйтүлдү. Жалал-Абад шаарында пенсия курагындагы 9426 жаран бар.